Дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында жаңы түшүнүк термин киргизилген. Диний насаатчы. Диний насаатчы ким? Диний билимге Кыргыз Республикасынын жараны өзүнүн ишмердүүлүгүндө динди жайылтууда өзүнө таандык адабий китептерин, диний китептерин чечмелеп элдерди динге тартуу максатында колдонулган жаран социалдык тармактарда, массалык маалымат каражаттарында, коомдук жайларда, радио, телевидение бүт бардык эфирлерден чыгып динди жайылтуу максатында колдонулган киши бул диний насаатчы болуп эсептелинет жана эсептик каттоого алынышы шарт. Эсептик каттоого кантип алынат? Эсептик каттоого алынганда бул өзүнө таандык, өзүнүн ошол бир динди карманган диний уюмдардын борбордук башкаруу органынан барып макулдук кагазын алып, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясына барып эсептик каттоого алынып, ишмердүүлүгүн жүргүзө алат. Эгерде кайсыл бир жаран ушундай иштер менен алектенип, бирок эсептик каттоого алынбастан ишмердүүлүк жүргүзүлгөнү аныкталса, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин негизинде 20 000 сом айып пулга жыгылат.